Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча окуу, оюн, эмгек, өнөр жана чыгармачылык деген теманы Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабакты баштаардан мурда подписаться кнопкасын басып, эгер видео сабагыбыз жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, биз сиздерге аябай ыраазы болобуз. Сабактын максаты окуу, оюн, эмгек, өнөр жана чыгармачылык боюнча маалыматка ээ болот экенбиз. Өзүбүздүн окуу ишмердүүлүгүбүздү, эс алуубузду жана бош убактыбызды өстүрөт экенбиз. Өзүнүн чыгармачылык иштерибизди көрсөтөт экенбиз. Ар бир окуучу хронометраж аркылуу убакытты туура пайдаланууга калыптанат экенбиз. Окуганга үйрөнүү. Окуу окуучунун негизги милдети. Окуучу билим алуу үчүн мектепте окуйт. Ал үчүн эрктүүлүк, тырышчаактык жана талыкпай эмгектенүү керек. Окугандарын эске тутууга, ой жүгүртүүгө аракеттенүү окуудагы негизги талап катары эсептелет. Бир акылман окуп, бирок ойлонбоо, убакытты текке кетирүү деген. Окуучулар окууну мектептен эле эмес, үйдөн да улантат. Сабакка үйдөн даярдануу өз алдынча окуу болуп саналат. Окумуштуулар өз алдынча окуудагы окуучунун ийгиликтерге жетишүүсү үчүн убакытты туура пайдаланууга кеңеш беришет. Китеп окуу эске сактоо жөндөмүн жакшыртып, ой жүгүртүүнү жогорулатат жана сөз байлыгын көбөйтөт. Китеп билим булагы, китеп билим чырагы. Окуучу эске тутууну жакшыртуу үчүн көркөм чыгармаларды көп окушу керек. Көркөм чыгармаларды окуу ой жүгүртүүнү жогорулатат, сөз байлыгын көбөйтөт. Китептерден жакшы идеяларды алып, жашоодо аларды пайдаланууга аракет жасоо жакшы натыйжаларды берет. Оюн. Оюн балдардын бири-бири менен болгон иш-аракети. Баланын өнүгүшүндө оюн чоң мааниге ээ. Оюн мамиле түзүүнүн жана өнүгүүнүн булагы. Оюн аркылуу бала айлана чөйрөнү таанып билет, анын өзүн курчап турган чөйрөсүнө карата мамилеси, кыймыл-аракети, акыл-сезими калыптанат. Кыймылдуу оюндар баланын ой жүгүртүүсүн, кыймыл-аракетин жакшыртат. Кыргыздар байыртадан эле оюндарга өзгөчө көңүл бурган. Натыйжада улуттук оюндардын жүздөгөн түрлөрү пайда болгон. Алар балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган. Байыркы доорлордо жаралып, өнүгүп келген улуттук оюндарды кайрадан жаратып, өнүктүрүү максатында көчмөндөрдүн оюндары эл аралык алкакта Кыргызстанда 3-чү жолу өткөрүлдү. Оюн жаш муундарды шамдагайлыкка, эр жүрөктүүлүккө, чечкиндүүлүккө, кыраакылыкка, тапкычтыкка, айлакердикке тарбиялоо каражаттарынын бири болуп эсептелет. Кыргыз элинин улуттук оюндарынын ичинде баланын таанып билүүсүн, акыл-эсин өстүрүүгө, эс тутумун бекемдөөгө багытталган оюндар басымдуулук кылат. Эмгек. Эмгек жашоонун негизи. Адам эмгектенип, тамак-ашка, кийим-кечеге, турак-жайга, тиричилик буюмдарына жана байлыкка ээ болот. Силер тарых сабагынан окугандай, эмгек адамды жараткан. Эмгектин натыйжасында тил пайда болуп, адамдын аң сезими өскөн.
Англиялык экономист Адам Смит алтын, күмүш гана эмес, дүйнөдөгү бардык байлык эмгектен жаралган деп айткан. Ар бир адам өз акылына, билимине, чыгармачылык талантына, чеберчилигине, ден соолугуна жараша эмгектенет. Алар балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган. Адам эмгеги үчүн эмгек акысын алып, өзүн жана үй бүлөсүн багат. Кыргыз элинин мээнетиң күчтүү болсо, татканың таттуу болот. Эмгек эрезеге жеткирет деген акыл сөздөрдүн мааниси терең. Силерге атайын үй тапшырмасы берилген. Бул жерде биринчи тапшырма жумушчу дептердеги тапшырмаларды аткаргыла, экинчиси өзүңөрдүн билимиңерди текшергиле, үчүнчүсү кошумча окуу үчүн берилген тапшырмаларды окуп чыккыла. Бул тапшырмалар окуу китебинде 46 беттен 49 бетке чейинки аралыкта жазылган. Мына ошол тапшырмаларды аткарат экенбиз балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.